Саламатсыздарбы, жалпы факт пейджи YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Жакында эле Өзбекстанда өндүрүлгөн япониялык Isuzu маркасындагы 50 автобус Бишкектин каттамдарына чыкты. Автобустар 22-июндан 1-июлга чейин жүргүнчүлөрдү бекер ташыйт. Автобустардын узундугу дээрлик 7 метрди түзүп, 16 орундук коюлуп, жалпы 38 адамды өзүнө батыра алат. Бул маалымат жакында эле күндүн ысыгында күйүп, үйүнө жумушуна жете албай жаткан шаардык тургундары үчүн абдан кубанычтуу жаңылыктардан болду. Себеп дегенде бул автобустардын келиши менен жеке менчик маршруттарга болгон көз карандуулук төмөндөй түштү. Анткен менен коомчулук маршруткалардан көз карандуу болбой калганына сүйүнүппү? Же бир жума жол кире өнөмдөйм деппи? Айтор кандай сапаттагы автобус? Кандай шарттар менен келди? Кандай кепилдикте келди деген суроолорду унутуп калган сыяктуу. Анткени жаңы келген автобустар дагы Түлеевдин автобустарындай болуп, 2 жылдан кийин жарактан чыгып, кайрадан жеке менчик маршруткаларга күнүбүз түшүп калбайбы деген суроо пайда болот. Жаңы келген автобустар кээ бирине Т Союз убагын эсине салып жатса, айрымдары мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн шарттар каралбагандыгын айтып чыгышты. Мындан тышкары автобустардын баасы келишим боюнча айтылбай турганын Азиз Сапаралиев белгилеп өттү. Бирок бул кемчиликтер бир гана автобустарда эле эмес. Азыркы мезгилде элди тейлеп жаткан маршруткалардын кемчилигин санап отурсаң, автобустардыкынан ашып түшөт. Мисалы, маршруткалар шаардагы тыгындардын алгачкы себеби. Аларда жүргүнчүлөр үчүн шарттар каралган эмес. Маршруттук таксилер мамлекетке жетиштүү пайда алып келбейт. Мына ушул сыяктуу дагы көптөгөн кемчиликтер бар. Анын үстүнө жеке менчик маршруткалар жакында күбө болгонубуздай эле саботаждарды, иш таштоолорду дагы да уюштурушу мүмкүн. Алар жон гана жол кире акысын көтөрүүнү талап кылып жаткан жери жок. Маршруткалардын токтогону бул саясий оюн. Маршруттук каттамдардын башы жүрүп отуруп 4-5 чиновниктин колунда экени табышмак эмес. Мына ошол чиновниктер шаардын мэрин шайлоо алдында ушул сыяктуу башаламандыктарды уюштуруп, саясий оюндарды ойноп келет. Шаар бийлиги жаңы автобустарды сатып алуу менен эми бир гана маршруткалардан келген зыяндар деле эмес. Ошол чиновниктердин дагы шаарды башкарууга тийгизген таасиринен арыла алат. Бишкек мэриясы Эко пассажирские перевозки фирмасы менен меморандумга кол койгон. Анын негизинде 2021-жылдын аягына чейин Бишкекке Өзбекстанда чыгарылган Япониянын Isuzu маркасындагы 350 даана экологиялык автобусу алып келүү пландалган. Эгерде бул айтылган маалыматтардын баары иш жүзүнө ашып, 2023-жылга чейин 1000 автобус келе турган болсо, анда жеке маршруттук каттамдар шаардын чет жакаларында эле каттабаса, шаардын ичине жүрүүсүнө кажет жок болуп калат. Анткен менен автобустар маршруткаларды толугу менен алмаштыра алабы деген суроо пайда болот. Себеби дээрлик бардык маршруткалар таң атпай саат 6-дан тарта түнкү 12-ге чейин катташат. Бул иш графиги жүргүнчүлөр үчүн абдан ыңгайлуу. Ал эми автобустар болсо эртең менен саат 7-8-дерде жумушка чыкса, кечкисин 8-ден кийин таппай каласың. Ал эми шаар тургундары үчүн бул өтө ыңгайсыз. Айрымдары эртең менен 7-ге чейин жумушка бара турган болсо, автобус менен баруу дээрлик мүмкүн эмес. Ал эми кечкисин болсо 8-ден кийин жумуштан чыккандар үйлөрүнө жете албай калуу коркунучу бар. Эгерде автобустардын графигин узарта турган болсо, анда 2 смендик иштөөгө өтүп, бир автобус үчүн 2 айдоочу жумушка алынышы керек болот. Мындан тышкары адамдар коомдук транспортко түшүш үчүн автобус жана троллейбустардан турган кеңири маршруттук каттамдар болууга тийиш. Аларга чет өлкөдөгүдөй өзүнчө жол тилкеси салынуусу керек. Ошондо гана жеке унаага караганда коомдук транспорт менен жүрүү тезирээк болот. Жалпылап жыйынтык чыгара турган болсок, азыркы автобустардын келип жатканы абдан жакшы жөрөлгө. Бирок аларды алууда сапатына, баасына, ыңгайлуулугуна деген сыяктуу бир катар критерийди эске алышыбыз керек. Антпей турган болсок, улам мэр алмашкан сайын автобус деп миллиондоп акча бөлүп, же автобустан жок, же акчадан жок бир гана автобустардын көрүстөнүн чоңойто берерибиз талашсыз. Жаңы келген автобустарга отуруп көргөн болсоңуздар, комментарийге ой пикириңиз менен бөлүшө кетиңиз.